эжелер, карындаштар, баарыңыздарга Аллах Тааланын түгөнгүс мээрими, берекеси, анан тынчтыгы түшүп турсун. Ошол Аллах Тааланын берекеси түшкөндүгү үчүн ушинтип отурасыздар да. Эгер Аллахтын берекеси түшпөсө, анда мынтип отура алмак эмеспиз. Береке деген сөз ал Аллах Таала тараптан Аллах бенделерине билгизбей жөнөтүп койгон купуя армиясы. Эки киши илим сапарына чыгып, бирөө кыбланы карап Куран жаттайт эле, бирөө күн чыгышты карап Куран жаттайт эле. Кыбланы карап Куран жаттаган Куран жаттоочу дараталарда дагы бисмиллахир-рахманир-рахим деп Аллахым даратыма береке бер дейт эле. Аллахым зейниме береке бер, жаттап аткан Кураныма береке бер деп айтор көп тиленет эле. Шериги ушул эки сөздүн бири ушул береке дей бересиң. Дарат алдың болду. Кыбланы карадың болду, бүттү. Окуй бербейсиңби кайра-кайра берекени айта бербей. Деп экинчи шерек ага ачууланчу эле. Анан арадан бир канча жыл өткөндөн кийин экөө илимди бүттү. Илим алып кайтышты. Экөө эки жерге ишке кирди. Бирок экөөнүн бирөөсүнүн иши таптакыр болгон жок да. Алдыга жылган жок. Анан сурашты. Шаар эли, айыл эли чакырып, экөөң бирдей кетип, бир жерде окуп, бир бүтүп келдиңер. Эми иштеген эле ишиңер бөлөк жерде болбосо, айтор алып барып аткан ишиңер бир эле. Ошондо даратыма береке бер, намазыма береке бер деген Куран жаттоочу сөзүн ушинтип баштайт. Өчүрүп койсоңор музыкаңарды. Ошол айткан: мен даратыма береке тилегеним Аллах Тааладан. Аллахым, ушул даратым менен Куран жаттат мени. Алган даратым менен денемдеги күнөөлөрдүн баарын жууп ташта. Куран жаттоомо денемдеги күнөөлөрүм тоскоол болбой турган кылып береке бер. Кураныма, жаттаган Кураныма береке бер дегеним, ал ошондой болуп атат, берекелүү болуп атат. Анткени мен аны жүрөгүмдүн түпкүрүнө бекем орноттум. Анан амал кылып атам азыр. Анткени Аллах мага береке берди. Бирөөгө Куран үйрөтсөм, алар дагы бат кабыл алып, бат жаттап атат. Анткени мен Аллах Тааладан береке тилегеним. Өзүмө береке тиледим, нафсыма береке тиледим, жашоомо береке тиледим. Айтор бүт баары болуп атат. Эң негизгиси мен кыбланы карап жаттагандагы береке мага таасирдүү болду деген. Ошондо баягы 10 жыл аркасын кыблага каратып, кыбланы тоготпостон күн чыгышты тияк биякты карап илим окуп Куран жаттаган, ошондо бармаган тиштеп өкүнгөн да. Айтор жаттаган сүрөңүздөргө, илимиңиздерге, намазыңыздарга, жолуңуздарга, хижабыңыздарга Аллах Таала береке берсин. Жолуңуздарга береке берсин дегенимдин артында чалкыган маани жатат. Жолук ал сиздин зыйнатыңыз. Сиз салган жолуктун аркасынан кимдир бирөө сабак алып калсын. Сиз кийинген хижаптан кимдир бирөө кадимкиде дарс алып калсын. Сиздин жолугуңузга, хижабыңызга эч ким асылбай турган болсун.
degендеги түшүнүк да береке. Ошон үчүн табиин дайым дуа кылганда Аллахым ömrüme bereke ver, rızkıma bereke ver, namazıma bereke ver, jubayıma bereke ver, perzentime bereke ver. Айтор көп нерсени сурайт эле. Замандаш болгон табиин кагылайын, ömrümdü uzun kıl, rızkımды mol kıl, namazımды kabul kıl, ayalımды salиха kıl desең барын эле береке тилей бербей. Деген. Ошондо ал айткан, береке ал Allah Taala'nın bendelerine bilgizbey jiberip koygon kupuya armiyası. Egerde bereke menin namazıma düşüp kalsa, anda men namazımdı sözsüz türde köz jaş menen бүтүрөm. Egerde bereke menin tilime düşüp kalsa, anda men adaşbay, жаңылбай, так, даана сүйлөйм, сүйлөгөнүм элге таасирдүү болот. Egerde bereke menin jubayıma düşse al kabile degen büt bardык nersesi töp kelgen jubay bolot. Hiç kaçan maga gayaş aytpayt. Egerde bereke menin perzenterime düşüp kalsa, alar menin sözümdü eki kılbayt. Egerde bereke menin deneme düşüp kalsa, hiç kaçan al dene aramga basbayt jana barbayt. Karaňızlar, egerde bereke kelin kalmadı. Egerde bereke sizdin dastorkonunuzga düşüp kalsa, anda sizdin dastorkonunuzdan jalan gana jakşı adamlar damoz deyip, dastorkonunuzdagı rızkınız bari kiçinesinden çoğuna çeyin adal bolot. Hiç kaçan aram emes. Aram adal ekendigi bilinmegen jada kalsa gümöndүү işler dagı, gümöndүү tamак аш, sousunduk içimdik jemek içmekler dagı aralaşpayt. Bul sizderdin uşul жыйыныңыздарды Максуд эжеке 1 ay murda ayткан. Тагыраагы 1,5 ay murda ayткан. Августта өткөрсөкпү деди. Анда бир аз чолос тийбей калды, айтор. Октябрь айын өткөрдү. Анан ушинтип келип мына бүгүнкү күнгө токтолду да. Аллах Таала ушул жыйыныңыздарга береке берсин. Жыйындагы айтылып аткан сөздөргө, жакшы тилек, каалоолорго, момундай болгон 6 айлык курсту аяктап жаткандагы апалар, эжелер, карындаштарын алып жаткан күбөлүктөрүнө Аллах Таала береке берсин. Эгерде бир өлкөнү куралсыз эле бузгун келсе, анда ал өлкөдөгү 3 нерсеге жарака кетир деген. Караңыздар, не бир укмуш система, не бир укмуш программа. Биринчиси, ошол өлкөнү бузгун келсе, анда алардын аялдарына бардагы ушинтип төрөт артынан төрөт болуп эле төрөп жүрө бересиңби? Үй бүлөнү пландаштырыш керек. Пландап төрө. 1 жыл төрөп, 2 жыл эсе алып, кийинки жылы төрө деп алардын төрөтүнө план киргизип койсоң, сен эми ушу үйдө төрөп бала тарбия эле болуп тура бересиңби? Сен эркек менен тең укуктуу болушуң керек. Эркектерге аралашып иште. Алган дипломуңду чаң басып жата береби? Дипломуң каякта, сенин бул жерде төрөп отурганың каякта? Деп аларга жараткан Кудай Таала тараптан берилген энелик статусту жийиркеничтүү кылып көрсөтүп койсоң, алар бала тарбиялаганды бош коет дагы, эркектерге аралашып иштеп жүрүп, балдары, кыздары тарбиясыз калып, алардын өлкөсүндө ата энесин укпаган безери балдар көбөйгөндөн улам биз аларды пикетке оңой алып чыгабыз деген. Бул биринчи система. Экинчи,
өлködөгү мугалимдерди, эжейлерди айлыгыңар жарыбаган акча 6000. Андан көрө Дордойго барып иште, Россияга бар, Америкага кетип кал, Кореяга кетпейсиңби? Жүрө бересиң ушул жарыбаган 6000 сом менен каттап ушинтип. Же черный касса кошула албасаң, же куда сөктү күтө албасаң, же жарыбаган бир тамак менен жашап атасың, же узун кийин албайсың, же сенин кийген кийимиң, асынган сумкаң студенттериңден айырмасы жок. Керек болсо сенин студент окуучуларыңдын кийими сенден жогору болуп кетти. Таштабайсың эми ушинтип деп, алар аркалап келе жаткан ардактуу мугалимдикти аларга жийиркеничти кылып көрсөтүп кой. Кагылайындар, музыкаңарды өчүрүп койсоңор болбойбу? Өчүрүп эле таштагыла. Бул экинчиси, ал эми үчүнчүсү ошол өлкөдөгү кадыр барктуу, даңазалуу, эл тааныган устаздарды, илимпоздорду ар кандай фитна менен, ушак менен, имиш менен алардын кадыр баркын түшүрүп койсоң, элдин, жамааттын кадыр баркынан түшүп калган, кадыр баркы түшүп калган агай, устаз, эжейлеринин сөзүн ал журт укпай калгандан кийин биздин сөзүбүздү угуп калат. Биз ошондо ал өлкөнү оңой эле багындырып алабыз деген. Мына бул 3 Европанын, еврейлердин системасы ушул. Чоң бир конференцияда эң алдыңкы катарда отурган жоолукчан кызга сөз сүйлөп аткан, конференцияда сөз сүйлөп аткан лектор ошончо аял эркектердин көзүнчө бир жоолукчанга карап туруп, сизди карап кадимкидей жүрөгүм сыздап ооруп кетип бартат. Анткени сизге көптөгөн эшиктер жабылып калды азыр жоолугуңуздун аркасынан. Туурабы деди эле баш ийкеди. Ошондо четтен, сыналгыдан көрүп тургандар ушул жерде түз эфирде жооп берип койбоду да, башын ийкеп ошого макул болуп атат деди. Качан гана лектор сөзүн бүткөндө менде сөз бар деп микрофонду алып, ошонун ордуна чыгып, мен лектордун жанагы сөзүн улап кетем. Мага жоолугум, хижабым менен көптөгөн эшиктер жабылды. Казинонун эшиги жабылды. Кумаркананын эшиги жабылды. Бийге түшүүчү ресторан, кафелердин эшиги жабылды. Мындан да көп эшиктер жабылды. Ошол эшиктердин ичинен эң негизги бир жабылган эшик бар. Мен ошон үчүн пешенем жоор болгучакты Кудайга сажда кылып өтөм деп убада бергенмин. Ал мен үчүн тозоктун эшиги жабылды деген. Жоолугуңар менен тозоктун эшиги жабылды. Тозоктун эшигине кошулуп, кээ бир жеткинчек саамай кыздарыбызга мектептин эшиги жабылып атат. Жабылса жабыла берсин. Кайсы бир эжеке, кайсы бир агай, жоолукчан, карындаштарыбыздын, кыздарыбыздын жоолугуна асылып, мектептин, класстын эшигин жаап койсо, тек гана именно ушул агай эжейге Аллах кыяматта бейиштин эшигин жаап коет. Жеткирип койгула ошондой агай эжейлерге. Бейиштин эшигин аларга Аллах жаап коет. Алар үчүн тозок эшик ачылат. Жоолук ал намаз фарз болгондой эле фарз. Фарзга каршы чыккан ал ыймандан ажырап калат. Бардык эле жерде, барган жерде жалаң эле Кур'ан, аят, хадис аралаштыра берип, кээ биркелер илимий көз караш менен сүйлөгөндө болмок деген сөздөрдү уктум, мен өзүмө айтышты ошентип. Кээ бир эжейлер, кээ бир агайлар келип, башка окуу жайлардын. Айбай сонун сүйлөп атасыздар. Айбай мен угуп атам, көрүп атам, бирок илимий көз караш менен дагы анча-мынча аттатып койсоңуз,
Kur'an'a uşunun dal keltirse bolat turbayby dep biz de sүйünüp kalaylı dedi. Makul dedim de anan keyin bugün men Maksud Ejeke'nin bul jynyna şunday birini ekin Evropanın sistemasyny, Evreylerden bizge koygan kıltagın, kapkanın, jada kalsa andan da murdak adamların sözün bugün jynap geldim. Napoleon'dan bul batıştı biz jönele alıp atabız. Bargandy ele bagınıp kalıp atat. Emi ugabız uşul Aziyada, çıgışta Aziyada mıktı çep büyük korgondor bar deydi. Kantip buzabız uşonu dedi. Al çep, al korgondordun büyüktigi özünçe, al büyük bolsa anı aşıp ötüşübüz mümkün. Birok buzuğa gelgende anın kalındıgınan buzalbay kalabız. Oşonu buza turgan, talkalay turgan kural jarak jasaşыбыз керек da dedi. Kеңешmede ушинтип айтып атат. Napoleon аларга. Kem akıldar. Çıgış degen çıgış. Aziya degen al Aziya. Köpçülügü musulmanlar jaşayt. Alarda bir ile çep var. Al çep hiç kaçan buzulbaydı. Kural menen buzulbaydı. Öldürүү menen talkalanbaydı, jok bolboydu. Bir ile jolu var, al sizlerдің kolunlardan geledi. Musulmandardagı, Çıgış Aziyadagı jaşap жатқан musulmandardın bir ile korgonu, үйünde, başında joluğu, üstünde jilbab hijabı var, bala tarbiyalagan, oğuzundan Kur'an'ı düşbögen merimdүү apalar degen. Oşonda aytkan. Musulmandardın çevi korgonu, үйündögi eçmi görünbögen, denesin güyösünden başka eçimge açpagan en bekem çep var. Alardı buzuş üçün korgondu buzuştun keregi yok. Biz akırındık menen alarga jardam kolubuzdu sunup, oң kolubuz menen, sol kolubuz menen alardın giyimin kıskarta başlayız. Birinci şıyraka çeyin, anan bалтырга çeyin, anan жоон saanга çeyin. Anan oşentip çeçintebiz. Alardın erkekteri başka çoğuçun ayallardın sandarına, köküröktörüne karaşı menen oşol erkektin özünün үйündögü çevi buzula başlaydı. Үйündögü çevi buzula başlaydı. Büröөнүн ayalına момун тишмеңенен үйүндөгү çep buzula başlaydı. Oşentip alar bizge bagınıp beret. Dualарды көчүрүүнүн кереги жок. Аларды ашып өтүүнүн, бузуп өтүүнүн кереги жок. Эшигинен эле киребиз. Болгону коргондун ичиндеги, коргондон да мыкты чеп болгон салиха аялдарды бузабыз деген. Аны узартып айтуунун кереги жок. Өзүңүздөр ушул жолукка келгенге чейин, узун кийгенге чейин советтик атеисттик доордо не бир окмуш бузукулукту көрүштү. Жалаңаштан ичти, чечин ичти, арак ичишти, тойлошту. Эмне чыкты ушудан? Кыпыңга арзыбаган нерселер. Мына бул жолук, бул чыныгы тозоктун эшигин жаба турган жолук. Хижаб бейиштин эшигин ача турган хижаб ушул. Эгер кимдир бирөө жолуңузга асылып, сени көрүп ысып атам десе, айтасыз, ооба. Ысышың мүмкүн, бирок тозоктун ысыгы мындан да ысык. Мен ошол тозоктун ысыгынан кутулуп, бейиштин салкын төрүнө, ырахатына кириш үчүн ушуну кийиндим деп жооп бериң. Качан болсо жолукчандардын укугу кордолгон. Жолукка карата, жолукка жараша адам баласы өзүнүн денесин да тосуш керек. Кимдир бирөө жолук салынышы мүмкүн. Бирок жолукка ылайык жашабашы мүмкүн. Жолук башка, ал эми анын мүнөзү башка. Намазы башка, анын мамилеси башка.
Жоолукту арабча химар дейт. Х менен айтылат. Эч качан ха менен айтылбайт. Химар. Химар деген ал ороп, чулгап, тосуп коюучу деген. Аракты мас кылуучу ичимдикти хамыр дейт. Хамыр. Анткени арак адамдын акылын ороп коет. Ошон үчүн арак ичкен адам кимге эмнени сүйлөшүн билбей эле тантырай берет. Ал эми башыңардагы жоолук ал химар. Химар деген ал жол башыңарды, чачыңарды тосуп коет, жаап коет. Куд ушул башыңарды жапкандай эми жүрөгүңөрдө жабышыңар керек жоолук менен. Мен ошон үчүн айтам. Жүрөгү тосуктун денеси жабык болот. Жүрөгү ачыктын денеси жалаңач болот. Бирок жоолукка тил дал келиш керек. Жоолугуңуз башка, тилиңиз башка болбош керек. Жоолук менен чачыңызды ороп койгондой, тилиңизди дагы зикир менен ороп коюң. Окуган Кур'аныңыз башка, анан ушак өзүнчө, имиш өзүнчө болбосун. Кур'анды ачып окушуңуз менен бирөөнүн айыбын окуганды токтотуш керек. Эч качан адам эки китепти бирдей окуп кете албайт. Ачып туруп эки китепти бирдей окуй албайт да, мынтип туруп. Же Кур'ан окуш керек. Тозоктон кутулуш үчүн. Же аны коюп бирөөлөрдүн имиш, ушак, кемчилигин окуш керек. Анда тозок. Ошон үчүн апалар, эжелер, карындаштар, колуңуздардагы мына сертификат бул түйшүк менен келип атат. Үйдө чалкалап жатуу менен жазылган жок да. Кышты кыш дебей, жазды жаз, жайды жай дебей, орозодо да ошентип кыйналып окудуңуздар. Түйшүгү ушул. Бирок жыйынтыгында сертификат алып атасыздар. Бул бенденин бендеге берген сертификаты. Ишенип коюңуздар. Куд ушул сертификат эртең тедкиратул жанна, бейиштин бейишке жолдомо деген наам менен Аллахтан аласыз, бейишке киресиз иншалла. Унутпаң, сиз кармаган, сиз кармап турган Кур'андын, бурчунан кармап турган Кур'андын экинчи бурчунда Аллах Тааланын колу турарын унутпаң. Кое бердиңизби? Анда мен бул китепти окугум келбейт дедиңизби? Анда Аллах Тааланын сунуштаганын четке каккандай болосуз. Сиз Кур'андын бурчун кармаганга чейин анын экинчи бурчунда кимдин колу бар эле? Аллахтын колу бар эле. Аллах сизге сунду ушинтип. Ушинтип сунганын сиз кармадыңыз. Бир бурчунда сиздин, экинчи бурчунда ядулла Аллахтын колу бар. Куттуу болсун ошол кармаган Кур'аныңыздар. Берекелүү болсун ошол. Алып аткан илимиңиздер берекелүү болсун деген амал кылып, аны жаттап, анан жаттатып, аны менен жашап, аны кайталап, бирөөгө окутуп, кайра дарс алып, кайра эле. Сертификат алуу деген ал биротоло токтотуп коюу деген эмес да. Имам Ахмад ибн Ханбал. Имам Ахмад ибн Ханбал. Кандай киши эле? Субханаллах. Ошол имам Ахмад ибн Ханбал дайым калем сабын бул жака кыстарып койчу эле. Билесиздерби ошону? Мына жерлерин баары билет. Эми кичинекей эле жаштар билбей калбаса, менин атам менин кичинелигимде устачылык кылат эле. Өзүнүн станоктору бар эле. Да калем менен сызып, анан мына жерине тагып алчу эле кулагына. Анан мен атамды туура ошондой кылып коет элем мен дагы, кичинелигимде. Мага ошол негедир бир чоң идея эле да мага. Колбал эки жака басып, кайра алып, жазып, кайра илип коюш. Имам Ахмад ибн Ханбал дайым ушул жерде жүрөт эле, калем сабы. Анан бир күн сурашты. Имам, сиздеги бар илим, билим башкада жок. Эмнеге муну ушул жерге коюп коесуз? Бирөө бир нерсе айтса, токтоп тур, ошону кайтала деп туруп, дароо жазып китепчесинде. Кайра калем сабын илип алчу эле. Окуй. Сизди илимди деп жүрсөк, муну сабатсыздан токтоп тур, кайтала, да баштан айт деп жазып атасыз да.
dese İmam Ahmed bin Hanbal'ın aytkan sözün qarang. Ma'al mahbara ilal maqbara. Ma'al mahbara ilal maqbara. Kalem sap menen mürzöge çeyin yaşayım degen. Subhanallah. Kalem sap menen mürzöge çeyin yaşayım degen. Bul emne aytkan? Ankene Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem el-hikmetu dalletul mu'min aynama vecedeha akhadaha. İlim mümin adamdın joğotu bergen bağlı buyumu siyaktı. En bağlı buyumu siyaktı. İlimdi qayerden kimden alınan tapsa, daroo oşol yerden barıp alıversin degen. Oşol en bağlı buyum albataslar. Biroq bağlı buyumga jaraşa Harazimi'den soraşkan. Aytыңчы, bizge jalpele ayal zatı jönünde түшүнүк beriңчи deşken. Jalpele ayal zatı jönünde. Egerde a kişiden başka büröden soraganda bilbeyim çarj ayt kılıp düşündüre öyle ayal zatı degende al töröyt, al emizet, al anan qarıyt, al anan ene bolat, çoğ ene bolat, tay ene bolat dep köp nerseni bulжurasak керек эле мисалы мен. Harazimi ушинтип айткан. Ayal al ушундай insan. Egerde ayal dindar bolsa, düşünüp atasызбы? Dindar bolsa, dini bolsa, adep ahlakı bolsa, namazı bolsa, demek al ayalga bir degen sifranı koyup bal berip koyuver. Bir degen. Karam. Egerde al ayaldın sululuğu bolsa, sulu bolsa arkasından nöldü koşup koysan, sonda aga 10 degen bal beresin. Ba emes. Bal baga karaganda jogorу go. Sululuğuna nöldü koşsan 10 degen bal beresin. Egerde al ayal tektүү bolsa, anda dagı bir nöl koşup koysan 100 degen bal beresin. Jakşı da 100 degen bal. Egerde al ayal bay bolsa, kayırımdılık kılıçı bolsa, dagı bir nölde koşup koysan 1000 degen bal beresin. Biroq unutpagın. Dini ile jok bolsa, adep ahlak ile buzula turgan bolsa, birdi gayri öçürüp koysan 3 nölden başka hiç nerse kalbayt degen. Sizdi beyişke alıp kere turgan, tozoktan saktap kala turgan, amal tarazasında sooptu tarazаны salmaktı kula turgan sizdin din tutumunuz sizdin. Oşon için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tunkahul mar'atu li arba'in. Kız bala 4 nersesi esepke alınıp anan turmuşka çıgat. Birincisi maluha, baylığı, ikincisi cimaluha, sululuğu, üçüncüsü hasabuha, anın tegi. Dördüncüsü dinuha, din tutumu, dindarlığı. Oşon için Peygamberimiz Abu Zar al-Gıfari'ye aytkan. Ey Abu Zar, kolun topuraqa tolup kalsa da, bul degenemi. Biröge bir nese berçi dese topraktan başka hiç nese bire turganın yok, kedey jakır bolup kalsan dele. Bir kızdın arkasından saya düşüp, jaldırap, sululuğuna, tegine, baylığına kızık büyülönbö. Dindarlığın esepke alıp üylönever, oşol din tutumu sağa, ayaldın sululuğun, tegin, baylığın orduna koyup koyat degen. Karabaysızbı? Sizlerden Kur'an jattap atkanыңыздар, Kur'an arkılı hicapka gelgenіңіздер, hicapta yaşap atkanыңыздар, bir günde okup atkan 5 vakt namazыңыздар, namaz menen tekeberdikti jogotup ulam tavadu kichipeylik bolup atkanыңыздардын бүт бардыгы бул сиздерди эртең бейишке алып келе турган. Сиздин сулуулугуңуз ушул. Карабайсызбы? Жада калса Аллах Таала Ar-Rahman suresinin 56. 57. 58 jana 59 ayatlarını. Kitabınızlar bolsa açыңыздар. Allah öz ayatında. Estağfurullah.
فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. Sadakallahul azim. Beşte Ali kirpikleri buzulelek, gözünün kıyığı menen hiç kimge tikteyelek, ötü sak abiri taza denesine insandın dağı, cindin dağı kolu tiyibegen hurlar bardı. Aytып атат. Қараң, ушунда Аллах Таала kirpigin hiç kimge serpken emez. Kaşın hiç kimge serpken emez. Gözümünün hiç kimde tiktegen emez. İnsan da, cin da ağa tiygen emez. Ayat 57. 56. Қараң, munda emnen aytып атат. Allah Taala ayaldın denesinin tazalığın, anın abirinin aruluğun aytып атат. Febi ayyi ala'i rabbikuma tukezziben. Andan keyinki ayat. كأنهن الياقوت والمرجان. Sadakallahu aleyhi. Kudoş ol. Hiç kimge tiktebegen, insan dağı, cin dağı kolun tigizbegen al ayaldar sululuğu boyunca bermetni artqa qaltıratdı bodat. Keennehul yakut vel marjan. Bermet, yakut. Yakut bermetler anın aldında alayallarında tevelendi de kalıp ketedi. Allah Taala ayaldın sululuğun hiç kaçan birinci aytpaydı. Allah Taala ayaldın sululuğun daim ikinci yol aytadi. İkinci katarda, je üçüncü, je törtüncü. Negizgisi al ayaldın tosuktuğu, abirinin tazalığı. Sizler oşondoysuzlar. Algan Kur'anыңыздарды Allah Taala kuttуу берекелүү кылсын. Ушул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хайрукум мен таалламал Кур'ана ва аллама. Силердин араңардагы эң жакшылар алар Кур'андан таалим алып, амал кылып, анан өзгөлөргө үйрөтүп, амал кылдыра тургандар деген. Кур'анды окуп туруп, бирөөгө окутуп коюш оңой эле. Бирок окугандан кийин аны жүзөгө ашырып, денеге сиңдирип амал кылуу татаал. Алган илимиңиздерге, жаттаган сүрөлөргө амал кылыңыздар. Сөз түрдө амал кылыңыздар. Амал кылынбаган Кур'ан ал эч качан шафаат кылбайт. Кур'ан шафаат кылбайт, амал кылынмаса. Сиз жаттаган сүрөңүзгө амал кылсаңыз гана Кур'ан сизге шафаатчы болот. Абу Бакырды караң. Умарды караң. Булар эмне деген инсандар. Тирүү мезгилинде пайгамбарыбыздан Абу Бакыр, сен, Умар, сен жаннатка киресиң деген. Тирүү мезгилинде укканда өзүнүн бейишке киришин пайгамбардан өздөрү да тирүү, пайгамбар да тирүү учурда маңда теске отуруп угушкан. Эгер азыр бирөө биз ушентсе, салто таша бересиң. Шин? Салто таштап, биракка келеткан машинаны качырып, кач, эмне турчу? Азыр бейиштик кетип бараткан нормально туруп турчу деп. Шин? Нормально болчу. Тааныбайсыңар? Бера келчи. Айтып койгон мен ким экенимди деп бирөөлөрдү айттырып, барып, дедиртип. Абу Бакыр менен Омар, Аллах алардан разы болсун. Абу Бакыр Умардан бир аз мурдараак. Омар Хазрат Абу Бакырдан бир аз кийинирээк Бакара сүрөсүн жаттап бүтүштү. Бирок 2 жылда. 2 жылда жаттап бүттү. Азыр бизде 1 жылда Кур'ан жаттап атат. Хазрат Абу Бакыр Бакара сүрөсүн жаттап бүткөндөн кийин пайгамбар келип, "Я Расулаллах, бушра, сүйүнчү бериң" деди. Абу Бакыр пайгамбар сүйүнчү сурап атат. "Я Расулаллах, бушра, сүйүнчү бериң" деди. Пайгамбар, "Болсун, болсун. Башаракаллах, Аллах сени сүйүнсүн бейиш менен." "Я Расулаллах, Бакара сүрөсүн жаттап алдым" деди. "Я Расулаллах, мен Бакара сүрөсүн жаттадым" дегенде пайгамбар аябай сүйүнгөн. "Болду. Дагы улант" дегенде, "Я Расулаллах, болду, токтоп туруң. Мен Бакара сүрөсүн жаттагандыгым үчүн төө союп той кылам" деген. Төө союп адамдарды чакырып, сахабалар
Жаттап алып туруп, бакараны жаттап алып, пай. Айбай, суктанышкан. Азыр биздикилер четтен табылат азыр. Муну ол жердердин көпчүлүгү бакараны жаттап алган азыр биздикилер. Андан кийин Hazrat Umar. Эмне алардын зейини ошончолук төмөн болгонбу? 2 жылда Бакара сүрөсүн жаттап. Жок. Hazrat Abu Bakr мен Hazrat Umar, astagfirullah. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la rayba fih. Zalikal kitabu la rayba fih. Bul ушундай kitap Kur'an. La rayba fih. Мындай эч кандай шек, күмөн жок. Ушул шек, күмөн жок дегендик үчүн жүрөгүнөн бүрөөгө болгон шектенүүнү жоготуу менен жашап, бир отоло бүрөөгө шектенүүнү түгөтүп койгондон кийин анан экинчи аятка өткөн. Ар бир аят менен жашаган. Азыр менчи? Азыр мен. Жубайым ушул жерде турат азыр. Ушул жерде турат азыр аялым. Бир кыз менен мындай сүйлөшүп калсам, муну ол жерлердин 99%. Устаз. Дейсиңер силер азыр. Дейсиңер. Анткени биз аятка амал кыла албайбыз. Кур'ан башка, жашообуз башка. Ошон үчүн Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам Сауда энебиз менен хижаб, жилбаб аяты түшкөндөн кийин Сауда энебиз ушинтип колтуктап кетип бартып, көрүнбөйт да пайгамбардын жанына кетип барткан аялдын бети жабык да. Жөн эле мындай түрк казы кылып нерсени таштап койгондой да. Пайгамбар сахабаларына "Салам алейкум" дедилер, сахабалар ордунан "Алейкум ассалам" деп ордунан турду. Пайгамбар өтүп барып туруп Сауда энебиз токто деди. Токто. Кайт аркага деди. Аркага кайтып туруп, жилбапты пайгамбар Сауда энебиздин бетинен ачып туруп, "Бул Сауда" деди. "Бул Сауда. Көрүп койгула" деди. "Хаша лилла. Хаша я Расулалла, бул не дегениңиз? Бул не дегениңиз? Бул не дегениңиз?" дедилер. Пайгамбар айтты. "Сен айтпашың мүмкүн. Сен айтпашың мүмкүн. Бирок мен бир аз узагандан шайтан келип, пайгамбарыңар бирөөнү жетелеп кетпедиби, көрбөдүңөрбү? Деп силерди шайтан азгырышы мүмкүн" деген. Карагыла. Hazrat Abu Bakr менен Умардын Бакара сүрөсүн 2 жылда жаттаганын себеби аятта эмне жөнүндө кетип барса, ошол нерсеге жүзөгө ашырып, амал кылып, жашап, анан экинчи аятка өткөн. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Менден кийин өзү пайгамбар келбейт өзү. Келбейт. Келе турган болсо Аллах Абу Бакырды пайгамбар кылмак" деген. Умарчы. Hazrat Umar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ga tike süylögen, açık aykın aytkan, adiletli olgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikinci halife kıldı ana. En mıhtı dep düşündü, en mıhtı insan dep. Karаңчы, kanday sonun insanlar. Kanday sonun altın muun, altın qoğum. Oşon üçün jattagan süröңүздөрдү жүзөгө ашырып, amal kılıp, hareket kılıp, аны бүрөгө үйрөтүңүздөр. Ошондо ким болосуз сиз? Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Валау жу'илал мусхафу фи ихабин сумма туриха фин-нар лам яхтарак." Эгерде мусхафты булгарыдан, териден жасалган идиштин ичине салып туруп, жаап туруп, тандырдагы отко салып койсоң, ал күйбөйт деген. Күйбөйт. Десе анан барып жасап жүрбөгүлө күйөбү күйбөйбү деп. Күйбөйт. Бул дегени Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатат. Кур'ан орноп калган жүрөктө анын денесин дагы, сыртын дагы Аллах тозок оту менен азаптабайт деген. Ошондой денеңиздердин тозоктон бошотулушу менен биринчи бурчунда Аллахтын колу турган Кур'андын экинчи бурчунан кармашыңыздар менен аны барактап окушуңуздар менен хижабка кирип Аллах Тааланын буйругун өзүндөй кылып аткарышыңыздар менен бүгүнкү сертификат алышыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Эми мага бөлүнгөн убакыт бүтүп баратат. Ушундай болгон апаларды, эжекелерди зыярат кылайлы деп
алыстан атартып келгендер бар. Мага bir эки эжесиңди, бир туган эмес, бирок эжесиңди болуп калган эжесиңдилер келди. Бирөөсү эч кимге айтпаң, устаз, деди эле, мен эми айтам аны. Уга берсин укса. Ал мындай деди. Ушинтип эртең ушул бир нерсе кылып бейишке кирсем болду деп колумдан келгенинче ушул жакшыларга кызмат кылып атам. Баягы көлдө өтүп кеткен Улан Эгизбаев беле, журналист. Улан Эгизбаевдин атынан дайым 500 сом бирөөгө ушу кайрымдуулук кылып турам деди. Ал азыр Москвада жашайт. Анын сиңдиси азыр ушу алдыбызда отурат. Ушул сиңдиси экөө көп жардам кылды. Мага жөнөтүшөт, мен Египетке жөнөтөм, кары балдарга. Ошол алдыңыздарда азыр атайын өкүл болуп келген Бегимай деген карындашыбыз отурат. Атайын Москвадан келди. Алла ошолордон ыраазы болсун. Бир апабыз атайын пенсиясын берип, устаз, эки жака көп чыгып атасыз, ушул муктаж болгондорго ушул бир китеп, Куран алып берип койсоңуз деди эле. Ортого кызын, келинин салып атып, сүйлөшүп чакырсам, бирок эми келди, бирок атымды айтпай эле коюң, болду, бүттү, мен келдим деп азыр отурат ошол апа. Атын атаса куду сүйүнөт. Аллах Таала мен буларды атын атаганга чейин эле неба кылып булардын аты бейишке кирүүчү адамдардын ысымдары катталган иллийинге неба катталып калган иншалла. Менин сол капталымда Калмат деген инибиз отурат. Атайын бул администрацияда иштейт, базарда. Бул жигит, бул инибиз мен окуу жайды жетектеп башкарып жүргөндө эле мен студенттериме тиш щеткасын, пастасын, тамак майларын, самын сумундарынан бери, кум шекеринен бери, анан бир 2-3 күн мурда ушуна кичинекей зекетим бар дегенинен анда эң жакшы ушул апалар менен эжелерди бир сүйүнтөйлү дедик. Анткенде ушул ордуна татыктуу, ылайыктуу адамдарга берилип калса, анда эң мыкты иш болот эле деп өзүн чакырдым. Мен эми сөзүмдү пайгамбарыбыздын доорунда болуп өткөн бир окуяны айтуу менен түгөтөйүн. Бирөөсү өтүкчү, кадимгидей өтүкчү, тигет, кагат, мыктайт дегендей. Чоңу. А кичинеси болсо ал үйүнөн чыгат, түз эле пайгамбардын мечитине келет. Кечке ошол жерде отуруп, пайгамбар менен учурашат, пайгамбардын сөзүн угат, жаңы түшүп калган вахилер болсо биринчи болуп угат, аны жанындагы эң мыкты хафиздер менен Зайд ибн Сабит, пайгамбардын вахин жазган адамдардан кайра деп жаттап анан кетет. Башка иш кылбайт. Бир күнү чоң агасы пайгамбарга арызданып келди, инисинин үстүнөн. Я Расулулла, өзүм өтүкчүмүн. Үй бүлөм чоң. Ага кошумча бир туган инимдин үй бүлөсүнөн мен карайм. Тамак ашын, кийимгече айтор майда барат, бардыгын мен караймын. Анткени иним иш кылбайт. Колунан көп иш келет, бирок иш жасабайт. Болгону ал эрте менен чыгып, кеч үйүнө барат. Ошол экөөнүн ортолугунда сиздин ушул мектебиңизге келип, сабагыңызга катышат, баарын аткарат. Сизден бир сураныч. Ушул менин инимне бир акылыңызды айтып коесузбу, кичине бир колун кабартып иштесин да. Мен ушуну берип атам, бирок Кудайга шүгүр, ишим жаман эмес, жакшы болуп атат, береке мол, деди эле пайгамбар. Эмне деди? Лааллака турзаку би ахик. Көзүңдү ачкын. Экинчи жолу мынтип арызданып келбегин. Сенин өтүкчү экениңе карабай, анча-мынча чабандастерден, жылкычылардан, малчылардан бийигирээк жашап аткандыгыңдын бирден бир себеби илим жолунда жүргөн бир туган иниңе жардам бергендигиң менен Аллах сенин кесиңди ардактуу жана тапканыңа береке берип атат деп жөнөткөн. Илим жолунда жүргөндөргө берсеңиздер, Аллах бергениңиздерди сөзсүз түрдө эселентип кайтарат. Аны биз эсептеп бүтө албай калабыз. Десем, өткөндө бирөө жертиктеп чөтө нетодо мындай. Шөтө нето мындай. Анткени ал дагы мындай кайрымдуулук кылчу эле да, Нето. Анан түшүнүп калдым. Көрсө ал эми
бирөөгө 1.000 сом берсе керек, 10.000 сом берсе керек, 10.000 сомдон кийин эми Алла Таала эселенди берет десе, качан багымда атайын келип калат экен 20.000 деп, тап бет эле бир жерге түшүп калат экен деп жүрсө керек да. Жок, түшпөйт. Эч качан түшкөн эмес асмандан. Аллах Таала тапканыңа береке берет дегени, Аллах Таала ден соңунду чың кылат, мурда ооруп, ден соолугуңа жумшап жүргөн акча жумшалбай өзүнүн ордунда калат, береке болуп деп атат. Аллах Таала тамагыңды ушунчалык сиңимдүү кылып, даамдуу кылып коет. Аз эле акча менен курсагың тоя берет, мурдагыдай болуп, көп акчам коротуп, даамсыз нерселерди алып, улам эле таштандыга таштай бербейсиң. Аллах Таала береке берет. Эки жагынан тең берет. Тамак ашыбызга, акчабызга, өмүрүбүзгө, илимибизге, жашообузга, дасторконубузга Аллах Таала береке берет. Ушундай Куран жаттап, сүйүнүчтөрү койнуна батпай, сертификат алам деп аткан апаларга, эже карындаштарга атайын өзүңүздөрдүн ушул жардамыңыздарды берем деп келгениңиздер үчүн сиздерден Аллах Таала разы болсун. Чоң рахмат, калмат. Бул жерде Бегимай деген карындашты турат. Иштешкен эжекеси бар экен, Насиба деген. Ушулардын бүт бардыгынан Аллах разы болсун. Анда атайын ушул алып келинген Кур'ан, анан китептерди ошо сиздердин колуңуздар менен берүү менен ушул жыйынтыктап мен экинчи сабагыма аттансам. Укканыңыздар үчүн чоң рахмат. Аллах разы болсун. Куш келипсиздер. Илимиңиздерге Аллах Таала береке берсин.